Makul 58, karşı 9 barı 67 kataldı 72, nizam dolboru kabul alındı. Rahmat. 58 депутат макул, 9 депутат каршы деген добуш берүү менен мыйзам долбоору өттү. Оюн-зоок иши жөнүндө мыйзам долбоорунун негизги максаты инвестицияларды тартууну стималдаштыруу жана республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарттарды түзүү. Парламент тарабынан бул мыйзам долбоору кабыл алынган учурда республикалык бюджетке жылына 1-2 миллиард сомго чейин киреше түшөт деп жатабыз. Министрлер кабинетинин антикризистик планы 123 миллиард сом деп бекиткен. Бул каражаттын ичинен 1-2 миллиард сомго чейинки киреше оюн-зоок ишмердүүлүгүнөн түшөт деген эсептүүбүз бар. А деген укканда мен да каршы чыкканмын. Коомдук саясий иштерде арбак активдүүлүгүн көрсөтүп келе жаткан Үпөл айымдын көз карашында коомчулук маселенин тереңинен так талдай албай жатат. Анткени мурдагы иштеп келген казино менен азыркынын айырмасы өтө чоң. Бүгүнкү казино бул мамлекеттик көзөмөлдө болуп атпайбы? Мамлекеттик көзөмөлдө бул жерде только чет элдин гана жарандары киргенге уруксат берилген да. Туристтерге, а бул жерде Кыргызстандын жарандары киргенге болбойт. Бул өтө катуу көзөмөл болот да. Мурдакыдай, жанкыдай ар ким каалагандай киргенге мүмкүн эмес да. Бул кеп ушундай болуп атпайбы? А эмне үчүн түшүнүп түшүнбөйлө арам эле арам, анан башка деп атат да. Кыргызстанда дин саясаттан сырткары. Көпчүлүк муну жакшы түшүнсө да, оюн-зоок иши боюнча маселени саясатташтырып жиберүүдө. Арак саткан адалбы? Кредит алган адалбы? Жанагы пайыз, процент алган адалбы? Керек болсо чекеден арамда бар элечи. Анан келип ушуну. Бунун эч кандай арамдыгы жок. Мисалы, ал кирбейт, эч ким алардын мойнунан сүйрөп кирип киргизбейт мисалы үчүн. Бул деген нерсе өкмөттүк көзөмөлдө болот, өкмөттүк тартип болот. Атма менен жерде айырма мурдакка караганда. Бул мыйзам долбоору экономикага чоң салым болот деп айтылууда. Каражат менен тышкы карыздан кутулуу өңдүү экономиканы көтөрүүгө жумшалары мерчемделүүдө. Ырастында түшкөн акча максаттуу пайдаланылса, анда мындай көйгөй көтөрүүнүн зарылдыгы жок. Биздин өкмөт Кыргызстандын бюджетин ал жактан толтурууга туура келип жатат. Билесиздер, 6 миллиард долларга жакын карызыбыз бар. Мен ойлойм, бул казино, бул менин как өзүм серепчи катары, бул туристтик тармактын бир тур продукциясы болуп эсептелет. Ошол учурда бизде деловой туризм деп коет, или бизнес туризм деп коет. Мисалы, бизнес туризм дегенде кандай түшүнсөк болот? Чет жактан ишкерлер келиши мүмкүн да, ар кандай компаниялардын өкүлдөрү келиши мүмкүн. Ошол учурда өзүнүн каржылык, манча айтканда абалын көрсөтүү максатында көбүнчө казиного кирип ойношот. Анын негизинде мындайча айтканда өзүнүн канчалык бай экендигин билдирген аракет кылгысы келет да. Казиного уруксат берүү мыйзам долбооруна ылайык оюн-зоок жайына чет элдик жарандар гана киргизилип, кыргыз жарандарына кирүүгө тыюу салынат. Буга көзөмөлү катуу болорун өлкө башчысы белгилеп кеткен жери бар. Казино ээси лицензияны мамлекеттик эри суммадагы акчага сатып алат. Эгер кыргыз жаран казиносуна киргизген болсо, анда ал казино ээси лицензиясынан ажырайт. Ошондуктан казино ээси кыргыздын 5-10 миң доллар акчасына кызыгып, өзүнүн миллиондогон долларга сатып алган лицензиясынан ажырап калгысы келбейт. Анан дагы казиного карапайым адамдар кирбейт, аларга кызыгы да жок. Акчасы бар, акчасы асмандан түшкөндөр кирет. Ошого карабастан укук коргоо органдары казиного кирген биздин жарандарыбызга болсо, мейли ким болбосун, мыйзам бузганы үчүн камап коюшат. Айрым каршы чыккандар биздин жарандар банкрот болушат, үй бүлөсү менен ажырашат деп элдин аң сезимин ойноп жатышат. Эч качан андай болбойт. Көзөмөл катуу болот. Биздин жарандардын киришине жол бербейбиз. Ага толук күчүбүз да жетет. Каатчылыктын капшамында түрдүү булактардан каражат табуунун айласын издеп жаткан бүгүнкү аракеттин жемиши эл үчүн болуп жаткан соң, ага убакыт берүү керек дешет коомчулук. Гүлжан Амандоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.